Айтыңыздарчы, азыр сахнага кимди чакырат деп ойлойсуздар? Сиздердин оюңуздарды беричи. Ким? Ар кимиңиздерде ар кандай ой толгоолор жаралды. Анда азыр видеороликке көңүлүңүздү бөлөлү дагы. Ким экенин аныктоого дагы бир аракет кылабыз. Вот мы приехали на Балканы, у них такая красота. Потихоньку поднимаемся наверх. Постоянно близкая перейду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх и я упаду. Я знаю, будет нелегко. Мы хотим этим роликом открыть новый мир для людей. Я хочу, чтобы вы увидели всю нашу внутреннюю кухню, чтобы вы увидели результат и успех наших партнеров. И вы поймете, что мы можем вам дать. Вы отличная команда. И она как настоящая семья. Привет, ребята! Это Игорь из Фонда. Hello, hi. I'm from Togo. Новый год встречаем в Таиланде, второй год подряд. Так что давайте с нами вместе, каждый год по 8 раз путешествуем в году. Так что и ты можешь с нами. Выбирая галера, ты выбираешь новую жизнь. Перед тобой откроются все двери мира. Мир путешествий и незабываемых эмоций. Супер, ребята, путешествие продолжается. Классно отдыхаем. Здесь столько красивых мест. Хочется таки всегда путешествовать, радоваться. Салам достор, биз Турцияда үй-бүлө менен айланып жүрөбүз. Кече Кемерге келгенбиз, Анталияга, Анталиядан Кемерге кеттик, Кемерден Каппадокияга келдик. Эми эртең Памуккалеге кетебиз. Ошо менен Измир и Стамбул. Нравится наслаждение Японии, оно хорошо. Каждый день наши партнеры достигают своей цели. Эта команда работает. За каждым лидером стоит команда. И мы собираем лучшую команду. На самый верх и я упаду. Я знаю, будет нелегко. Были ребята, которые приходили к нам и уходили в другой бизнес в поисках новых возможностей. Потом возвращались и очень сильно пожалели, что потеряли очень много времени. А ведь время – это самый дорогой ресурс нашей жизни. Время – это деньги. Это рынок, называется Содружество, город Красноярск. И вот на этом рынке я работала много-много лет. Я хочу посмотреть на этот рынок, что тут изменилось. Я хочу посмотреть на тех людей, которые не захотели строить бизнес, свой маркетинг. И хочу посмотреть, что же у них изменилось.
мынакей Красноярскийдеги мен коллегаларым тода жок деп отурушат. 5 жылдан бери көрүшө элек сынадуу көрүштүк. Мы сегодня самая стабильная, перспективная компания, миллиардным оборотом. Да, всех денег мира не заработаешь, но ты с нами заработаешь больше, чем здесь. Мен сіздерді бүгін көргеніме аябай қуаныштамын. Әркеліп келген қадамыңызға разы болыңыздар. Себебі именно ушундай семинардан баштап биздин жашообуз өзгөрүлгөн. Мен атым азыр айтып кетти. Мен сурагым керек сіздерден. Кимге акча керек? Кимге көп акча керек? Анда сіздер туура жерде отурасыздар. Игиликтин 80-90% бул находиться в правильном месте с правильными людьми, с нужными людьми. Туура жерде, туура адамдар менен отурасыздар. Азыр ведущий айтып кетти, неге сіздер капа болуп отурасыздар депчи. Вот кыргызстандыктар күлгөндү билбейбиз. Ошон үчүн биз ийгиликсизбиз. Биз разы болгонду билбей экенбиз. Ошон үчүн биз ийгиликсизбиз. Көптөгөн ыйлап, сыркап, ооруп жүргөндө бизде аябай көп. Ошондойду жакшы көрөсүздөрбү? Ыйлап, арызданып, ооруп, акча жок деген жакшы көрөсүздөр, ошондой жашоо жагабы сиздерге? Андай эмес өзгөрүлөбүз. Андай эмес өзгөрүлөбүз. Өзгөрүүлөр качан башталат? Чечим чыгарганда башталат. Азыр көрүп кеттиңиздер, биз базарда отурганбыз. Көпчүлүктүн катарында мигрант болуп, биз 90-жылдары балдарыбызды кичинекей кезинен таштап Россияга жөнөп кеткенбиз. Соода кылганбыз. Баулдарды көтөрүп поезддерде жүргөнбүз. Ким барбы ошондой коммерсанттар? Баулдарды сүдүрөп жүргөндөр, кандай оор жумуштарда иштегенбиз. Банкрот деген болгонбуз, рекеттерден качканбыз. Таможнядан товарларды алдырып, ыйлап, сыркап жүргөн күндөр өткөн. Ошол кезде менде постоянно кыялым, мечтам болчу. Мечта, отурган жерде мечтать этип, кыялданып, өзүмдү өзүм алдайчумун. Мен жөн уктабай элем. Уктардын астында сөзсүз өзүмдүн жашоомду сериалдай кылып мечтать этип көрчүмүн. Ошентесиздерби? Ошондойлор барбы? Мен визуализация деп койген көрсө. Мен билгечүмүн. Ол алда мындай билимдер, китептер, видеолор, ютубтар, интернеттер жок болчу. Но мен кыялданып уктачумун. Мен сонун жашап атам. Кандай сонун кийинип жүрөм. Көйнөк кийип, каблук кийип жүргөн мен үчүн мечта болчу. Себеби базарда өзүңүздөр билесиздер кандай кийинебиз, туурабы? Менин мечтам болчу, менин күйөөм урматтуу, уважаемый, жакшы акча тапкан, үй бүлөсүн жакшы караган, жакшынакай бир кыран жигиттерди, мындай, кандай десем, успешный,
бизнесмен болгонду каалачумун. Эгерде менин жолдошуму элдер сыйласа, значит мени сыйлайт. Эгер жолдошумду элдер сыйласа, значит балдарымды сыйлайт. Мага ушул кыял болчу. Кандай кылганда мен буга успешный болуп кетет деп акылым жетпечү. Же образованиясы жок, базарда эле жүрсө жөндөн успешный болуп кетиш каяктан? Туурабы? Жөндөн эле урматтуу болуп кетиш каяктан? Ал жерин өткөрүп берет экен. Эмеличи бирдеке болуп бир адашып бирдеке болуп диктат болуп кетти дейличи, ладно. Или каким-то бизнесом, ладно деп ол момент өткөрүп берет экен дагы, дальше продолжать этет экен. Ошол кезде мен түшүнбөй элем, сетевой маркетинг деген биз үчүн бул уят нерсе болчу. Койчу ушул сетевиктерди, лөлөлөр дейт элем. Тоготпойт элем. Базарда отурам, өзүм базарда отурам, еще тоготпой келем. Бир кезде мага бир колума китеп түшүп калды. Кантип байыса болот. Ошол жерде түшүндүм, эгерде мен жөн эле жумушта иштей берсем, не важно, базарда иштейинби, мугалимби, банкта иштейинби, не важно. Айлыктан айлыкка иштеген бул акчанын кулу деп коет экен. Мен ушинтип айтсам капа болбоңуздар, кээ бир адамдар капа бол, өзүнчө кыйынчылык андай мындай депчи. Ону китептерде жазылган. Ошону окуганда мага катуу тийген. Мен акчанын кулу, мен өзүмдү сатып атам. Канча айлык аласыздар? Сиздер өзүңүздөрдүн убактыңыздарды ошончоло сатып атасыздар. Түшүнүп атасыздарбы? 10 миң турасыздарбы? 15 миң турасыз, кимдир бирөө 8 миң турат, кимдир бирөө 100 миң турат, кимдир бирөө 500 миң турат. Понимаете? И вот ошол кезде мен мага бул сөз аябай катуу тийген. Ошол китепти окуп атам, дальше окуп атам. Жөнөкөй жумушта иштей берсем, мен тупикке кетип атам экенин түшүнгөм. Тупик бул пенсионный возраст. Барып пенсияга чыгасың, болду, бүттү жашоом. Эч кандай государство мага мындай жашоону бербейт. Мындай путешествияларды бербейт. Туурабы? Денсаулык бербейт. Тупик. Болду. Аркамды карасам, 40 жыл, 50 жыл иштедик. Эшекте иштедик. Жашообуз болгону ошол эле экенби? Болду. Ушул эле. Деп мен аябай капа болуп кеттим. Действительно, эгер мен пенсияга чыксам, болгону ошол болот экен. Аябай издендим. Аябай изденгем, кандай кылганда жашоомду өзгөртөт экен деп. Мен аябай ыраазымын, мен досторума ыраазымын. Мен классташтарыма ыраазымын. Мына жерде Боронбаева Наргиза деген классташым мага көп түрткү берди. Ийгиликтерге карьера менен чыгып кетип атканда, Наргиза, мен ичимен завидовала. Белый зависть, черный зависть, какая разница? Мен атамдашчумун, эмнеге мен отурамын, эмнеге мен өспөй атамын, мен дагы жөнөкөй адам болбошум керек, мен жөнөкөй базарский бабка болбошум керек, мен бирдеке болушум керек деп изденгенмин. Ар бириңиздерге айтып кетем, ар бириңиздердин колуңуздардан келет. Сиздер уникальный адамсыздар. Шуну билесиздерби? Уникалдуу. Сиздерде башка эч нерсе жок. Сиздер дүйнө боюнча битте деген сөз бар. Дүйнө боюнча биттесиздер. Жалгыз, өзгөчө, ушундай башкача жараткан Алла Таала. Просто биз ошол мечталарыбызды, кыялдарыбызды көмүп салганбыз. Биз өзүбүздү татыктуу эмес экенбиз деп ойлойт экенбиз. Бизге боло берет. Бар ушундай, мага боло берет, мага каяктан всегда самый распродажаларды кийинип, койчу мага боло берет деп экономдоп жүргөн кыз мен элем. И вот ошо китептерди окуганда мен түшүндүм, биринчи очередь мен өзүмдү сыйлашым керек экен. Биринчи очередь мен өзүмдү жакшы көрүшүм керек экен деп. Анан мен изилдей баштадым. Сетевой маркетинг бул нолдон баштап миллионерге чыга турган кыска жол экенин билдим. Базарда отурам, Файберлик, Арифлейм деп басып жүрсө, эми ушулар кантип миллионер болсун деп коем. Түшүнүк деген жок, абсолютно түшүнүк деген жок. Мен оюмча сетевой маркетинг бул алыш керек, сатыш керек, алыш керек, сатыш керек деп ойлойт элем. Адам жазыштыр керек. Эки эле нерсени билем. Алыш керек, сатыш керек, адам жаздырыш керек. Болду. Башка деген түшүнүк жок болчу. Изденип жүргөн кезде бир компания жолуккан. Ошол жерде мен наставникти таптым. Наставник бул устаз. Тренер болмоюнса,
тренер болбосо чемпион болбойт. Туурабы? Өзүбүз эле машыга берсек чемпион болобузбу? Болбойбуз. Тренер сөзсүзгө. Ошол тренерибиз Омарова Айман. Биздин мындай кезибизден таабайт. Аң сезими ушундай болчу. Ылдый болчу, төмөн болчу. Өзүбүздү сыйлабаган, жүдөгөн, какаган, эптеп-септеп жашообузду улантып келаткан адам болчубуз. Абсолютно түшүнбөйбүз. Айман сүйлөсө түшүнбөйт дейт. Мечталарды айтып, Зарина, сен деген мындай адам болосуң, сен деген мындай көйнөктөр кийесиң, сен деген мындай жерге путешествияларга барасың десе, мен үчүн бул жомок болгон, жомок. Айман ушундай мечталарды мындай белек кылчу да. Мечтать этишти билбейбиз да, туурабы? Ким мечтать эте алат? Кимдин мечтасы бар? Барбы? Я вас поздравляю. Именно мечтасы бар адамдар өзгөчө жашайт экен. Айман постоянно ошондой мечталарды дарытып этти. Путешествияларды, башка өлкөлөрдү жашоо кандай керемет экенин айтып берет эле. Жомок. Улуп, эси зоо калат, түшүнбөйт эле. Түшүнбөсөк да бирок биз мен ушунчалык ушул жерин жакшы көрүп, Айман эмнени айтса мен ошону аткарат элем. Күнүгө я королева деп тургум десе, ошентип турат элем. Канча адамдар угат, мен деген бойдон аткарбайт. Максаттарын жаз дейт эле. Жазат элем. Мына китептерди мыналарды оку дейт эле. Окуйт элем. Семинардан бир дагы калба дейт эле. Семинарга акчабыз жок болчу. Мисалы ушул жерге деле Оштон туруп ушул жерге келе албай калган адамдар бар. Туурабы? Жалал Абадтан кимдир бирөө жол керем жок деп келе албай калгандар болгондур. Баткенден келе албай калган болгондур. Бизге болсо Омск деген шаарынан Красноярскиден Омск шаарына жөнөш керек болуп калды. Поездге акчабыз жок. Күнүмдүк тиргелик, базарда күнүмдүк тиргелик. Мен банкрот боло бергенимен Кытайларда продавец болуп калгам. Кытайларда продавец болуп отурат элем. Бирок отура албайт элем. Мен бул жерден чыгышым керек. Мен өзгөчөмүн. Мен бул жерден эптеп чыгып кетишим керек деп ар дайым изденет элем. Анан семинарга чакырып калды Айман. Не деп жооп бердик? Акчабыз жок деп жооп бердик. Биз бара албайбыз. Биз пока сетевойдон акча таба элекпиз, поэтому барбайбыз дедик. И ушул заматта мен апам чалып калды, кызы студент болчу, срочно акча сал, потому что бизде суу түшүп калды, кийими жок, өтүгү жок, пальтосу жок, ана мына деп калды. А бизде болгондо кичинекей акча бар болчу, эптеп Айман уговаривать эткен, семинарга баргыла, өзгөрүлгүлө, өскүлө деп. Хорошо деп акча тапсак, апамдан звонок келип атат. Кыргызстанга тынбай салып туруш керек, Россиядагылар билет. Кыргызстанга тынбай салып налог төлөп турушубуз керек. И вот ушул учурда билбейм, кызыма акча салсам, семинарга барбай калам. Семинарга барсам, кызым студент да, эч кимибиз тең болгубуз келбейт. Ошол учурда Айманга айтсак, Айман айткан, мейли барбасаңар барбагыла. Бирок эстеп кал деди. Өмүр бою. Ушул проблема сага өмүр бою кайра жолуга берет деди. Өмүр бою ушундай боло берет деди. Выбирай деди. Таңда, тандоо сенин колуңда. Кааласаң өмүр бою ушинтип жетишпей жүрүп жашайсың. Кааласаң семинарга барсаң, сен башкача жашайсың. Кимдир бирөө может быть ошол баласына салмак. Бирок бала ойлойсуң, бардыгы балабыз үчүн дей беребиз го. Ошол туура эмес нерсе экен. Семинарга жөнөп кеттик. Биз семинарга кеткенде ушундай сүрөттөргө түшөбүз, станцияга түшөбүз. Ошону көрүп менин кызым капа болгон экен. Мага акча салбай, булар ойноп жүрүшөт деп. Биз ойноп жүргөндөй сезинебиз. Туугандарыбыз, ата-энелерибиз ушинтип ойлочу, силер ойноп эле жүрөсүңөр. Жасанып эле ойноп эле жүрөсүңөр, иш кылбай депчи. Биздин ишибиз, жумушубуз ошол болчу. Бүгүнкү күндө кызым разы болот. Жакшы эле ошондо Айман силерди семинарга алып барган экен. Жакшы эле мага акча салбай койгон экенсиңер деп. Азыр эми кандай деген өтүктөрдү кээп турабы? Канча мамлекеттерге биз менен чогуу барып келди. Дипломдорун алды. Поэтому ушундай семинардан өзгөрүүлөр башталат экен, чечим чыгарылат экен. Көпчүлүк айтат, мен адамдарды чакырсам келбей тат дегендер. Барбы ошондойлор? Келбей тат деп. Мага деле келбей келет. Менин деле туугандарым келген жок. Мен биринчи укканда мынтип кыялдангам. Азыр барып туруп жетти, мен күйөөм 7 бир турат.
7 кайнагаларын жаздырсам, миллионермин. Бир туугандарын жаздырсам, классташтарым, досторуму, кошуналарымы, коллегаларым жазып, ол миллиардер болуп жатып калдым да. Кыялданып кетип атам, үйгө жеткичекти, автобуста кетип атам, мен уже миллионер болуп кетип атам. Но чакырганда эч ким жазылган эмес. Эч ким. Туугандар деле жазылган жок. Эч ким. Ишенесиңер ушуга? Эч ким жазылган жок, эч ким. Кимдир бирөө күйөөсүн алып келе албай атат. Барбы күйөөсүн алып келе албагандар? Кана. Күйөөлөр үйдө жатат, Менин күйөөмдө каршы болгон. Знаете, күйөөлөрүбүздү алып келиш үчүн күйөөлөрүбүзгө биз жакшы мечтадар жетишибиз керек. Мен отуруп алып ыйлаганмын. Күйөөм айткан, бул лохотрон, бул пирамида, иштебейсиң деген. Чөгүлүп отуруп алып ыйлаганмын. Жашообузду бүгүндөн баштап өзгөртөйлү. Совет миллионер болобуз. Совет, сен элестетип атасың, сен кандай лидер болосуң? Дүйнө жүзүнө таанымал адам болосуң. Сен деген Кадыровсың деп коем. Кадыров эч ким тааныбайт. Сен деген Кадыров Советсиң. Ты представляешь, наш Европа, Кыргызстан жокотур, Европаларда таанымал адам болосуң. Сен мынандай комфорт, бизнес-класс машина минесиң. Сен деген авторитет болосуң. Деп мечтадар кимди жакпайт, кайсы эркекке жакпайт? Мага алып келгиле күйөөңөргө мен кандай мечтадар кетип коюп келем. Кандай эркек кылып коюп келем. Ошон үчүн чакырыш керек. Сентябрга жүр десе, я койчу башым оорупачы дейт да. Потому что көпчүлүк түшүнүгү кандай? Алып сатыш керек, адам жатырыш керек болду. Ошондой мечтадар кеткенде Совет угулуп калды. Барайынчы, мен көрөйүнчү деп калды. Это уже победа болчу. Кийинкисинде семинарга ээрчитип барыш керек. Биринчи өзүм семинарга бардым. Семинардан барып, азыр сиздер үйүңүзгө барып айтып бере албайсыздар. Сонун болду, сонун болду, сонун болду дейле койсун. Айтып бере албайсыздар. Этот бизнес строится на историях. Историялар, ар бир чыккан адамдар, булар артисттер эмес. Жөнөкөй эле сиздердей эле адамдар, лидер болуп өсүп чыккан адамдар. Мен дагы айтып бере алган эмесмин Советке. Эмне экен дегенде сонун экен. Эми точно миллионер болобуз деген. Эми точно биз байыбыз, эми точно башкача жашайбыз. Эмне экен десе айтып бере албайм. Кийинкисинде сен барчы дедим. Кийинкисинде Совет барды. Келип айтты. Bundan кийин деди, семинарга экөөбүз чогуу барабыз. Себеби бул ийгиликке жетиш үчүн өсүш керек экен. Өсмөй сайын биздин артыбыздан адам баспайт. Бир тууганыбыз АТВ'де жазылбайт, бир тууганыбыз менен калыптыр. Балдарыбыз жазылбайт керек болсо. Өсмөй сайын. Ошон үчүн биз биринчи очередь өзүбүздү өстүрүүгө аракет кылдык. Самая сложная работа над собой деп коет. Бул жумуш, бирөөнү өзгөртүштү кереги жок. Өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Кээ бир айтышы мүмкүн, эмнеге мен өзгөрөлөм? Мен жакшымын. Дейт турам, мен жакшымын, она жинде мен жакшымын дейт. Мына бөөсү начар, мен жакшымын дегендер толтура. Өзүбүз өзгөрүлөйлү, биринчи очередь. Өзгөрүүлөргө Кудайга шүгүр, азыр китептер бар. Орусчасы деле бар, кыргызчасы деле бар, өзбекчеси деле бар, любой тилде бар. Желание болсо эле ошол китептерди окуп, биринчи очередь биз өзүбүз өзгөрүлсөк, ааламды өзгөртө алат экенбиз. Мен өзгөрүлгөндөн кийин жанагы мен айланамдагы ушакчы, урушчак, мен жаман көргөн адамдар өзүнчө жок болуп кетти, каякта билбейм алар. Эстебейм азыр. Барбы бир адамыңар эстесиңер кыжырыңар келип титиреп кеткен адамдар барбы? Кээ бир адамдарда болушу мүмкүн. Менде деле бар болчу, эстесем нервтенип мынтип кетчүмүн. Өзүнчө эле кайра лентаны буурап алып, ошол адам менен эмкисинде мынтип айтпай калдым. Деп отуруп алып урушуп берди. Ошондой адамга ийгилик келеби? Ошондой адамга бирөө жазылабы? Конечно, жок. Ошон үчүн мен биринчи очередь өзүмдү өзгөртө баштадым. Биринчи очередь благодарность айтканды үйрөндүм. Ыраазычылык айтканды. Азыркы жашообузга ыраазычылык айтышыбыз керек. Азыркы болуп аткан ден соолугубузга дагы, күйөөбүзгө дагы бардыгына ыраазычылык айтышыбыз керек. Ошого ыраазы, азыркы жумушубузга ыраазы болушубуз керек. Ошого ыраазы болсок, кийинки этапка өтөбүз. Благодарность айткан.
спонсорду, бул наставник, бул сиздерге жетелеп жол көрсөтө турган адам, бул тренер аябайт. Туурабы? Фитнеске мисалы мен арыктайм деп үйдө телевизор коюп алып йога кыламын, башка кылам, чуркам, мен ар жерде кылчумун. Аябыз да өзүбүздү кичине тертип кеткендер, ой болду Зарина, болду чарчадым, хватит деп аябыз. А вот тренер фитнеске барганда там тренер аябайт экен. Тренер гонять этет экен. Давай десе, давай болду öğreткенсиң, оңа келе берет экен. Вот то же самое в этом бизнесе биздин спонсорлар, бул биздин тренер. Аябайт. Кандай аябайт? Сен күчтүүсүң, сенин колуңан келет десе, ичинде мен күчтүүм, мен колуман келет деп, колубуздан келип атат. Мындай кылсаң, мына жолго жетесиң десе, ичинде эле жетип атабыз. А жөнөкөй жашоодо устаз, мисалы жөнөкөй жашоодо ата-энебиз, бир туугандарыбыз көрсөтпөгөн жолду именно бул бизнесте спонсор көрсөтөт экен. Ошон үчүн биз спонсорлорду сыйлайбыз. Ошон үчүн биз спонсорлорду алдыга өткөзөбүз. Ошон үчүн биз спонсорлорубузду мындайча айтканда сүйөбүз. Себеби ушул даражага жеткизген. Биздин спонсор бул Омарова Айма, Колчалова ар кандай өзүнчө эго менен келет, характерибиз менен капкара көмүрдөй болуп келет экенбиз да. Капкара эле бир көмүрдөй болуп. Эр адам тарынча, сөз көтөрө албайт, мени карабай койду, мага сүйлөбөй койду, мага көңүл бурбай койду, мага жардам бер, мага мынтип койду деп. Толтура капкара көмүрдөй болуп келет экенбиз. Азыр өзүңүздөр алып капа болуп отургансыздар. Может быть, көмүрдөй деп. Бул бизнесте тренер болот. Бир отказ угасыздар. 2 отказ угасыздар. Канча деген отказ уккан сайын сиздер тирилесиздер. Спонсордун сабагынан өтөсүздөр. Консультация спонсорун постоянно алыш керек. Тренер болот. Бриллиантты шлифовать ете бергенде, бриллиант таптаза жылтырак таш болуп чыгат, асыл таш болуп. Туурабы? Ошондой эле бул бизнесте дагы бир отказ укканда эле адамдар чөгүп калат. Мен иштебейм. Мага эч ким жазылбайт. Мен колуман келбейт. Бүттү. Кол түшүп калат. На самом деле келбеген адамга көңүл бурбаш керек. Эмнени элестетип биз жылап элек. Азыркы көрүп аткан видеону постоянно мен көз алдымда турчу. Признание Венгрияда Атила Гидафалди, бул легендарный личность, долларовый миллионер, ол кишини дүйнө жүзү боюнча тааныйт. Ошол адамдын үйүнө барабыз. Семинарда биз ошол жерде признание алабыз деп мен элестетчүмүн. Мен свадебный көйнөк кийип чыгам деп элестетчүмүн. Себеби биздин тоюбуз болгон эмес. Ким көйнөк кийбей алса өмүр бою арманда өтөт да. Свадебный көйнөк кийип, деп машинада мындай музыка менен чыгам деп элестетип анан ыйлап алып жүрөм. Ыйлап көзүмү ачып, дальше кете бердим. Отказ. Следующий отказ, следующий. Не важно, бул отказ болот, өзүнө отказ кылып атат. Мен мечтам биякта бүтүп атат. Мындай мечтаны мага башка эч ким бербейт. Мындай жашоону башка эч ким бербейт, туурабы? Ошон үчүн мен сынбайт элем. Ошон үчүн биз совет экөөбүз всегда мечтабызды карай алдыга жылабыз. И знаете, ошол күн келди. Венгрияга бардык. Соларинг менеджер болдук. Кантип болуп калганыбызды өздөрү билбейбиз. Процесс боло берет, жумуш боло берет. И вот соларинг биз свадебный көйнөк издеп жүрөбүз. Эми ошол момент келгенде уялдым да, свадебный көйнөк. Бул карыганда 40 чыгып алып деп айтабы деп биз всегда кыргыздардын бир минус жери эмне дейт дейт экенбиз да. Эмне демек эле, мага окшогондор токтор экен, вау демек да. Ойлонуп, орустар не дейт, европейцтер не дейт деп ардемкен ойлонуп акыры жашнакай ак, блестящий, серебристый узун көйнөк алдым. Свадебный моңдай болбосо да. Мөлмөлүм деген музыканы табып, биздин балдар, кыздар, эркек балдар жана кыздар бийлешти, үйрөнүштү. Бири таксист, бири стройкада иштейт, бири уборщица, бири кассир, бири домохозяйка. Репетиция кылабыз.
мына Зумрат деген кыз күнүгө оларды гаятит музыка коюп алып репетиция кылабыз. Анан Венгрияда миңдеген адамдар отурат. Европада встречайте Кадыров, Совет, Турганова, Зарина деп Атила Бегафалды үйүнө чакырып, узун гаражы бар. Каалаган машинаны тандагыла деди. Совет бир Феррари жок, Мерседес кабриолет тандады. Ошондо көргөнбүз биз кнопочный машинаны. Ошо отурдук. Музыка болуп атат, кол чабуулар, сүрөттөр, селфилер эми мындай болуп атат. Толкундоо, неужели жанагы кыялыма, мечтама уже келип калдык. Кече эле кыялданып аткан, уже это реальность. Неужели түшүнбөйм, тилим тандайыма жабышып калды толкунданганга. Кайсы музыка менен чыкканды ишенесиңер, уккан жокмун. Кийин элдерден сурадым, биз кайсы музыка менен чыктык деп. Эчтекени уккан жокмун. Ичиме утуп калдым. Блин, мен ким билем? Кече эле мына өзгөндөн келген продавец болуп базарда отурдум эле го. Эми карачы Европада эмне гана кылып, ай блин, биз укмуштурбайбызбы? Совет, неужели это мы сделали деп өзүбүзгө өзүбүз ишенбейбиз. Сахнага чыктык, бийледик. Кыргызча деген бөлмөлүм деген ырды, мына кыргызча формаларды бүт Европага көрсөттүк. Ушундай кыргыздар бар, кыйын кыргыздар бар деп. Анан историябызды айтып бердик. Кантип мигрант болуп Россияга келдик. Кантип биз кичинекей балдарыбызды кайсы жүрөк менен ушу балдарды таштап биз Россияга кеткенибизди айтып бердик. Талалап жүргөнүбүздү. Квартирадан квартирага көчүп, көчөдө калып, квартплата төлөй албай көчөдө калган күндөр болду. Көптөгөн кыйынчылыктар болду. Мен историяны айтып бүте албаймын. Себеби көп менин историям. Көз жаш менен мага чыгып кетип атканда Данияр Бухаршин ведущийди. Зарина, не смей плакать дейт. Бардыгы келип айтат. Зарина, ыйлаба. Айман тоже. Зарина, не плачь, а то тушка течет деп коет. Бардыгы ыйлаба деп. Биз ошондой жерден чыкканбыз. Ыйлай турган историябыз. Чыгып айтканда, конечно, көзүмөн жаш кетти. Ыйладым, бир маалда карасам, эркеги деле ыйлап атат, европейси деле ыйлап атат, кыргызы деле, орус. Зал тишина, чымын учкан болот. Перевод менен болот. Мыякта кабинада несколько переводчиктер отурат. Ар тилге которуу. Менин историям дискке жазылып атат. Блин, деп коем. Неужели это я? Неужели биз ушундай даражага жеттик? Ошондо мен ушунчалык эмнеге ишендим? Ар бир адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетсе болот экен, эгерде мечтасы чоң болсо. Ичинекей болсо, бир үй албасам болот, бир машина албасам болот эле деген мечта болсо, эки отказга жыгыласыздар. Деп чын кыласыздар. Биздин мечта, биз үйүбүз жок болчу. Да, үй алыбыз келчү, машиналарды алыбыз келчү, но биздин мечта бөлөк болчу. Ошого жетем деп атып, бияктан башка үйлөр дагы, машиналар дагы, путешествие, көптөгөн нерселер болду. Бул биздин историябыз болду. И вот знаете, когда көчөдө калып калып, мисалы мени бирөө чакырат Красноярскиде. А мен ого ишенип алып барамын. Барсам эшигин ачпай коет, телефонду өчүрүп коет. Караңгыда каласың, суукта каласың. Ошол учурда мен мынтип турам. Бул менин историям болот. Зарина, терпи, бул сенин историяң болот деп. Көчөдө машина бузулуп калып, көчөдө калып калабыз. Бул биздин история болот, история. Эмне болсо ушинте берет. Бул биздин история болот. Ошонун баардыгы история болуп калды. Азыр көпчүлүгүнө мындай сезилет. Ой, буларга повезло. Конечно, бул Совет и Зарина да. Конечно, буларга жакшы, конечно, буларга акчасы бар да. Толтура ушундайларды угам да. Анан сүйүнөм мен. Себеби мен дагы ошончумун. Ну, конечно, Айман, вам говорить легче деп коет. Сен акчаң бар да, сен деген маңдайсың, сен грамотныйсың, сен орусчаны кыйын сүйлөп, сен кийимге болосуң. Иши кылса шылтоо толтура. Ушинтет. Азыр мага айтса ичиме сүйүнөм. Да. Действительно.
ошол жолду басып өтүш керек кыскасы. Эгерде мечтаңыздар болсо, вы не обязаны. Эч ким милдеттүү эмес бул бизнесте иштеш. Просто вы можете, колуңардан келет. Эгерде ушул бизнести кыйынчылык менен болсо дагы тургузуп алсак, жашооңузда биринчиден жомоктогудай болот. Балдарыңыздарга башка жолду көрсөтө аласыздар. Эгерде биз жолду көрсөтпөсөк, эгер биз кылбасак ким кылат? Кто тогда, если не вы? Балдар баягы эле Россияга кетет, потому что издемей, не только Россия, а Корея, Европа, Америка, любой жерде кыргыз бар, любой. Биз кайсы мамлекетке барбайлы, мен Инстаграмга хэштег жазам. Мисалы, Венага баркалып, Венадагы кыргыздар десек, сөзсүз чыгат. Или там Таиланддагы ошол жакта да чыгат. Европа, любой Европада жазсак хэштег, чыгат кыргыздар. Турцияга барганда бүт отельдерде обслуживающий персонал кыргыздар. Арчып жүргөн, идиштер жууп жүргөн, тоолун жууп жүргөн бүт кыргыздар, бүт кыргыздар. Анан бизде казаксыңарбы дейт, бардыр эле. Казаксыңар. Себеби казактар путешествие кылып жүргөндөр көп. А көчөдө кыргыздар путешествие кылып жүргөн кыргыз жок. Ишенесиңерби ошого? Жок кыргызбыз десек, деп таң калышат эле. Эмне кылып жүрөсүңөр депчи. Или заходите в магазин Нурсултана Назарбаева деп чыкышат да. Мы не Назарбаевы деп коебуз. Мы кыргызы десек, что вы тут делаете деп таң калып, ишендеп жүрөсүңөр деп. Мы отдыхаем. Ишенишпейт, мы отдыхаем дегенге ишенишпейт. Биз көнүп калыппыз ошого. Гүлбей деле алып, Элебайдын намыстын унчукпайбыз. Обслуживающий. Спокойно да мактанып коебуз. Менин жумушум жакшы. Банкты жуумен, пылесосто эле коем деп мактанып кетти. Менин жумушум жакшы, мен консьержа кечке отурам. Менин жумушум деп мактанып келебиз еще. Ошол жумушту еще сатат кыргыздар бири-бирине. Көрсө адам көнүп калат экен. Ошол нерсеге көнбөш үчүн ушундай семинарларга келип жаңы мечта, жаңы максат, бийик мечталарды биз көрөт экенбиз. Ошондо гана биз ынтылат экенбиз. Болбосо баягы күнүмдүк жашоодо күнүмдүк тиргелик менен өтүп кетебиз. Отказ, дагы бир жолу айтам. Отказ, артыңардан адам отказ кылбаш үчүн силер ошол адамдарды жетелей турган адам болуп өсүп чыгыш керек. Силерди угуш үчүн ошо уга тургандай болуп өсүп чыгышыбыз керек. Лидер болушубуз керек экен. Лидер. Мен сүйлөй албаймын дегенмин Айманга. Мен сүйлөй албаймын, мен тартынамын, мен уяламын. Буга оратор болуш керек экен, буга талант болуш керек экен деп ким ойлойт ошентип? Барбы ошондой ойлогондор? Мен ошенткенмин. Айман айткан, циркке барсаң дейт, аюулар, маймундар велосипед терип жүрөт го. Адам, сен адамсың го, сен энесиң го, сен мечтаң бар. Айман үйрөнүп атпайбы, Айман үйрөнүп атат. Сен адамсың го дегенде, мага намысым айбакка тиген. Чындап эле мен адаммын го. Значит, үйрөнсөк болот. Сүйлөсөк болот, туурабы? Колубуздан бардык нерсе келет, эгерде бизде желание болсо. Азыр Айман выступать эткенде ар бир сөзүн кон коюп укканга аракет кылыңыздар. Себеби бизнес үйдөн башталат экен. Адам жазылгандан эмес, үйдөн башталат. Совет экөөбүз бири-бирибизге кылган мамилебизди Айман оңдогон. Мисалы, мен үйдө кухняда тамак жасап, Совет тамак пишти кел деп кыйкырат элем да. Анан Айман айткан, эч качан мындай кылбагам, эч качан. Эмне кылайын сен? Барып, жүр жаным тамак пишти деп чакырып келип, блин, чарчап, жумуштан келип чарчап ишөө деп Айман айтат, ты хочешь, чтобы твой муж был бизнесменом? Хочу, десе, тогда делай. Хорошо, деп жүр Совет деп, жаным деп айта албайт элем. Уяп го бизде. Айман үйрөткөн, үйдө мамиле кылганды үйрөткөн. Биринчи очередь бизнес үйдөн башталат. Балдарга күлүп, балдарга жакшы мамиле кылып, сүйлөгөндү дагы Айман үйрөткөн. Үйдө барда бизнес болбойт экен.
Биз азыр совет экөөбүз болгон бири бирибизге мамилебиз бул мындай фальшивый эмес, үйдө ушундайбыз. Былтыр эмес, ооруп калганыбызда, ковид болуп ооруп калганбыз. Совет мени ухаживать этти да. Ана мен советке айттым, ыйладым. Совет, благодарю, разымын сага, разымын дедим. Сен мени ушинтип карап, ысык чай берип, тамак берип, дарыларды алып келип караганыңа мен разымын дедим. А жөнөкөй жашоодо мен разымын деп айтпайт болчумун. Эго. Туурабы? Я хочу деп бири-бирибизди неме кылмакпыз. Ошон үчүн бизнесте өзгөрүүлөр үйдөн башталат. Күнүгө жумушка кетип атканда, мен кеттим деп эле кетип калбастан дейт. Айман. Эшикке чейин жакшы бар жаным, мен сени сүйөм деп эки бетинен өп жөнөттү. Нифига себе, ушуну кыламбы деген. Мен и так өзүм чарчап жумушка шашылып кетип атам, болгондо ушинтемби. Хочешь бизнес? Хочу десем, делай. Биринчи ошону айтканда мен уялдым. Ондойду биз сериалдарда көрчүбүз. Кинолордо, туурабы? Бизде ондой болуп, эле шаардап коебуз. Жакшылар деди дебейбиз, таксиде жагы кетип калчу. Биринчи ошол деп. Уялдым. Совет делетем, жакшы кал деп эки бетимен өп, мен сени сүйөм деп. Кечке уялып жүрүптүр советтагы. Эмне кылдым, эмне уят эле депчи. Эркектин жигитин булбачу эле деп. Фальшивый эле кылат деп ушул нерселер. Береке келе баштады. Бир дайым айтып калды. Уже бизнесте өсүп келе атат, жакшынакай эле болуп өзгөрүлдү. Советтин бутун жүйсүңбү дейт. Ушул эле калды эле дедим. Эмне жубайм мен? Эго прет, бизде эго, вот эгону өлтүрө албайт экенбиз да. Бардык нерсе күнөөлүү биздин эгобуз. Эмне жубайм мен? Эмне этого не хватало еще? Баары жок для совета, только для совета. Айман, эркектерге деле айтчы, биз үчүн кылсын. Кечке эле биз эле кыла берели деп мен айтат элем да эми. Я же неме болчумун да. Хочешь бриллианты? Хочешь дорогие машины? Хочешь миллионы? Хочу десем, тогда вперед деп. Блин, уякко. Кантип жүрөм деп. Совет Москвадан келип калды, Красноярский делем мен. Кантип жүрөм, неудобно го. Анан Тазике сурап келди. Эми буттарың грибокторун личитетем деп. Жөн эле жүрө бербестен, тырмактарың грибокторун личитетем десем. Не деп отуруп алып жууп атсам. Ника сакалдың деп коет. Ника сакалдың айт дейт. Потому что никогда так не делала. Анан пришлось айтышка туура келди. Мен айттым. Эгерде аял киши күйөөсүн ушундай кылып, бутун жууп, бир жакшы кызмат кылса, күйөөсү аябай өсүп кеткен, миллионер болот экен десем, анда көп жууп атам. Бар, бул просто мындай. Биз униженный болбойт экенбиз ондойдочу, аял киши. Биз гибкий болушубуз керек экен болгон. Биз суудай болушубуз керек. Мисалы, агып бараткан дарыяга жолун тосуп койсо, мындайдан агып барып, максатына жете турган экен да. Гибкий болсок, максатыбызга жетет экенбиз. А биз эгобуз мынтип турушуп туралы эмне жүрүп. Бул жүрсүн биринчи дешибиз мүмкүн. Гибкий суудай болсок, ийилип койсок, мындайдан агып деле баары максатыбызга жете алат экенбиз. Аял киши. Ошондо гана сиздердин үйөңүздөр, жолдошуңуздар ийгиликтүү болот. А мен башта эмне болчумун? Мен кыйынмын, сен көрүп сен билбейсиң. Мен кыйынмын деп бар жокту мен болчумун. Финансы бардык менин мойнумда. Ответственность бүт семейный бүт бардык менин мойнумда болчу. Ошондой болгон сайын эркек киши кандай болот? Күчтүү болобу? Слабый болот экен. Кылыр деп наоборот акчаны жок кылат эле. Кийин ушул нерсени Айман үйрөткөндө бүт ответственностьтин баардыгын советке бердим. Менде азыр мындай неме жок. Акча жөнүндө абсолютно ойлонбойм, кыскасы. Коммуналдык услуги төлөш керек, ого төлөш керек, мага баары бир. Мен совет мага акча берди, мен анан алам. Всё. Иногда мен кошелегимде пустой болуп калышы мүмкүн. Мен кыжалак болбойм. Мен любой момент советке звонок кылсам, мен картама которуп коем. Мен абсолютно бүт бардык ответственностьти мен жолдошума өткөзүп бергенден кийин, мен жолдошум 200
градусқа өзгөрілді. Не только 200 градусқа өзгөрілді. Башқача лидер, хороший семьянин, ответственный, финансовый грамотный. Мен жолдошым бүт финансисттен-дағы күшті финансист болып шықты. Вот честно. Ақшаны распределять еткенді біледі. Тапқанды дағы, оны сохранять етіп, оны көбейткенді дағы біледі. А башта бардығын мен мойныма алған үшін советке бардығы бәрі өргөчү. Мечтаңарды жазғылар. Жазғылар. Бұл іштей. Айтып қойма, мен хорошая ученица деп. Айман айтқанды бардығын атқарам. Ошон үшін мен игілікті болып шықты. Тұра Айман? Айман бардығын айтады, маған айтып тау. Бардығын айтады, просто я выполняю. И вот ошо мечталарым бардығы атқарылып келді. Жылда жаңы мақсат жазам, жаңы мечта табылады. Мечталар өсе береді. Көрсем, вот кейбір адам айтады, байыған сайын Құдайға жетем дейді. Нет, бұл тура емес екен. Просто стандарттар өсе баштайды екен. И вот ошо мақсатымды жазып келгенде, бірінші мақсат жазғанымда 10 мақсат жазғыла дегенде 10 мақсат жазарда болған. Сіздер жазып көріңіздер бүгін. 5 мақсатқа арам жеткенмін. Үй алыш керек, машина алыш керек, балаларды оқытыш керек, той қылыш керек. Да, бір-екі, тиш салыш керек. Все. Нету больше цели. Тура мақсат қойғанды да Айман үйреткен. Мен кейін атама машина алып береміз. Апама норковый шуба алып береміз. Ата-енеме үйін бұзып, жаңы үй салып береміз. Удобствосымен, суымен, отоплениясымен. Деп, ошолар да жазып қойған. Қайнатамның үйін полностью бұзып, ошол жерге жаңы үй салабыз. Ошолардан бері жазып қойған. Ишенесіңер, ошол нерсе атқарылып жатыр. Атқарылып жатыр. Биыл мына 2 ай мұрын ата-енем үйін совет келді, өткенде келгенімізде. Айылға бардық дағы айтты. Ата, апам, мына үйді бұзамыз, жазында мен сіздерге соныңғы үй салып берем деп. Қайсы бүйе бала салып береді? Тұра ма? Қайсы бүйе бала салып береді? Forever'дегі бүйе бала салып бере алады. Батасын берген сайын біз өніп өткенбіз. Ошон үчүн ата-энени дагы разы кылышыбыз керек. Максаттарыбызда ата-энебизди разы кылабыз деп дагы жазышыбыз керек экен. Значит, не болот, Forever'де биз иштесек кандай адам болуп атабыз? Ден соолугубуз чын болот. Акча постоянный доход. Уктап атсаңар деле акча түшө берет. Башка өлкөдө жашасаңар деле акча түшөт. Пальманын түбүндө жатып алып акча табасың деп Айман айтканда, бул мен үчүн жомок болгон. Кантип эле Сибирде жүрөм базарда. Кантип эле деп. Былтыр биз 5 октябрь Турцияга кетип калдык дагы, вилланы, целый вилланы арендага алдык. Арендага машинаны алдык. И ошол жерде жашап жүрдүк. Машинага отуруп алып, ол шаарына барабыз, бул шаарына барабыз, чыргап жүрдүк. Өзү тамак жасайбыз, отельге барбадык. Өзү жашап көрүүчү бир виллада деп. Бассейни бар, эң укмуш, жомоктогудай. И вот ошондо мен ноутбугум ачам, сабак өтөм, ошондо Аймандын сөзү эсиме келди. Пальманын түбүндө жатып алып акча табат деген ушул окшойт депчи. Ошол күн келди. Көрсөм, мечта үчүн биз кыймылдай берсек сөзсүз түрдө келет экен. Уктап атканда да акча келет. Путешествие менин эң бир ушундай бир максатым болчу. Наргиза Америкаларда жүргөндө, мен Америкага бара экен деп Наргизадан сурай берчим да, чем ты занимаешься? Наргиза, чем ты занимаешься деп сурай берет, жооп бербейт эле. Жүрөт эле, то Венгрия, то Америка, то бир жактарда жүрүп берет. Мен бара экен дейт. И бир күнү келип Советке айттым, Совет путешествие кыла экенбиз, же өмүр бою ушул иштеп анан өлүп кала экенбиз. Канчадан ушинтип өтүп атат. Башка мамлекетте көрмөй өтүп кетип атат. Өмүр ушинтип өтүп кетсем, Совет мындай айткан. Онда бизнес эмес. Эптеп бир үй алып алайлы, анан өлүп кетсин деп бир жака барып келебиз деген. И вот Forever'де көп путешествие, бир жылда 9 путешествие бизге Google напоминание жөнөттү.
Зарина, за 19-й год вы 9 стран посетили дегенде. Неужели 9 мамлекетке барып койдукпу деп таң калгам. Эки мынау пандемиянын ичинде көптөгөн путешествиядан калдык. Америкадан 2 жолу калдык. Тунистен калдык. Багамский островадан калдык. Австралияга 2 жолу барышыбыз керек. Ал жактан калдык. Көрдүңөрбү? За счет компании. А компания кандай путешествие жүрөт? Самый лучший отель. Самый дорогой. Биз өзүбүз барсак, экономдойбуз баары бир. Хоть канча акча таппайлы, все равно, мындайраак боло берет, 4 звезда боло берет. Или обед кылбай да кое берет, саны токкандан кийин ужин кылып алабыз. А компания аэропортто тосуп алат бизди. Аэропортто табличка менен тосуп алат. Чемоданыңды вообще сүндүрөбөйсүң. Кинодогудай. Жөн эле кете бересиң. Отельге номерге келсең, номерде уже чемоданың күтүп турат. Телевизордо чоң Welcome, Турганова Зарина Кадыров, совет деп жазып коет. Онда кирсең эле напитоктарды алып келет, экзотический фрукталар менен. Адам, мындай айтканда, кадыр бактуу адам болосуңар. Генеральный директордор сахнага чыгарып, видеодон көрүп атасыңар, чектерди караганда, генеральный директор России, генеральный директор Венгрии, Украина, еще на Турция, Казахстан, Кыргызстан генеральный директорлори бизди тосуп алат. Эки бетибизден өз, анан көрсөтөт. Канча айлык алып атканыбызды көрсөтөт. Ошол жерде мен көп сүрөттөрүн байкадым, мынтип турат экен. Гордость. Мен адаммын. Я не просто продавец. Я не просто базарная бабка. Мен Турганова Заринамын деп сыймыктанат экен. Ошо сүрөттөрдү көрүп, мен ошону түшүндүм. А канча деген биз Россияда жүргөндө мен капа болчумун. Чётко дейт. Понаехали дейт. Барбы Россияда ошто эле? Главное, обидно болчу, да? Обидно. Биз адамбыз го. Ну и что я узкоглазая, да? Я же личность. И вот именно Фаррелерге келгенде меня как личность сыйлап баштады. Не просто Зарина, а вот у меня есть фамилия, отчество. Личность. Ушул нерсе сиздерге маанилүүбү? Мен үчүн маанилүү болчу. Жөн эле ушинтип эле өмүр бою эле акча табыш керек деп эле темселеп жүрүп эле өтүп кетемби? Же кадыр бактуу боло алып экен дейт эле. Оказывается, ар бир адам ошондой болот экен оюнда. Кадыр бактуу болгонду каалайт экен. Туурабы? Кээде айтат го адамдар, мен акчам эмес, кадырыма ыйлаймын дегендер бар го. Вот бул жерде сиздер кадыр бактуу болосуздар. Бул жерде сиздер чексиз акчаларга жетесиздер. Биздин алып аткан акчаларды биз айткандан деле коркуп калдык. Адамдар ишенбейт. Не может быть. Мына 100 000 киши алгыла чалтындарым. 100 000 мына менеджерлер 100 000 алганда вообще аз бекен. Жетпейт ал. Аз 100 000 алса уялышат. Кокусунан 80 000, 90 000 алып калса айтпай койшот. Азыр чыгып калды депчи. Биринчи ушуга ишениңиздер. Анан 200 000 ишенесиздер. Мен биринчи 100 000 максат койгом. Ай сайын 100 000 алабыз деп. И күнүгө көчөдө кетип атканда менин айлыгым 100 000, менин айлыгым 100 000, мен ай сайын 100 000 алам. Мен ай сайын 100 000 ушинтип басат деп. Жөн эле ардемкени ойлоп, онтип кеткенде пайда жок. Аффирмация кылат деп. 100 000 алып баштагандан кийин 200 000 айтып баштадым. Сразу эле 500 000 дебей билем дейт эткендер. 500 000 ишенбейт экен да. А вот 200 000 ишениш үчүн күнүгө айтат деп. Менин айлыгым 200 000, ай сайын 200 000 алам, ай сайын 200 000 алам. И вот 200 000 алып баштады. Анан 400 000 айтып баштады. Анан 500 000. Вот 500 000 жеткенде миллионго ишендим. Мен ай сайын миллион алам деп күнүгө эрте менен туруп алып чуркап жүргөндө айтат элем, мен миллионермин, мен ай сайын миллион алам, ай сайын миллион алам деп. Кимдир бирөө возможно бул мен айтып атат деп түшүнбөй аткандыр. Бул утверждение кайра айтканыбызда биздин жүрөгүбүзгө сиңет, биздин мээбизге сиңет, анан ишенип баштаганда ошол нерсе келет. Бардык нерсе биздин оюбузда. Биздин оюбузда болгон нерсе жашообузда норма. Оюбузда жок нерсе жашообузда болбойт. Беркилер айтат, неге
Senin bir tuğanların бизнесте емес. Эмнеге анда сен ауысымдарың бизнесте емес деп. Oyunda yok bunday дешу. Понимаете? Признание алып, Европада мындай акча нету, мыслях даже нету. Бизге каяктан, бизге ал жакта бок барбы, бизге боло берет, биздин көз андай эмес. Понимаете? Поэтому оюңарга киргизгиле. Мен ийгиликтүү адам болом. Мен миллионер болом. Мен кадыр бактуу болом. Мен бул жерде Фаррелерде эң алдыңкы лидер болом деп күнүң айтыңыздар. Ошондо сөзсүз болот, сөзсүз. Алла Тааладан эмнени сурасаңыздар ошону берет экен. Просто сураганды билбейт экенбиз. Кичинекей сурайбыз. 20 000. Вот бирде мага Элиза мынтип жазыптыр. Мен блокнот жаңы бизнеске келгенде ай сайын 21 000 сом алсам болот деп жазып. Күлөт азыр неге миңин кошуп койдум, жок дегенде 20 берейин десем, билбейм ошо 1000 сом кошуп койдум деп. Күлөт азыр 21 000 алып келем азыр. Ким алгысы келет, ай сайын 21 000. Жаңы адамдарга возможно бул деле акчадыр. Но бүгүнкү күндө анан кийин көрөсүңөр. Мына менеджерлер канча айлык алып атканын көрөсүздөр. Ошол чындык. Ошол чындык. Мерим келгенде коробка алган акчасы жок болчу. Болгону 2 000 сому бар болчу. Меримди мен 6 жыл мурун Красноярскийде чакыргам. Мерим келип уккан. Алоэни деле ичкен экен. Алоэ таасир бергенин деле билбептир. Бизнестин бысым түшүнбөптүр. Кыял, мечта, эчтеке түшүнбөптүр. Эчтеке. И вот ушундай тагдыр, знаете, иногда бизди мындай сындырып коет экен да. Түшүнүш үчүн иногда бизди ийеткен. Больницада стресс болуп жатат. Күйөөсүн жоготкон 4 баласы бар. Кичинекей колунда кичинекей баласы бар. 15 жыл Россиядагы жашоом жөн эле бир заматта асманга учуп кетти дейт. Ошол жерде бир психолог менен жолугуп калат. Это психолог Боронбаева Наргиза. Мен классташым. Анан Мерим айтты. Аплодисменты. Ошондо Мерим эстеткен мени. Зарина айтчы эле. Зарина Турганова деп мени Яндекстен, Гуглдан издесе, номер 1 деп эле көп бир нерселер чыгыптыр. Чалды мага WhatsApp'ка. Биз анда Таиландда жүрөт элек. Ой, эми бир закор болуп атса керек деп Мерим. Алуу ичкиси келип атса керек деп ойлодум. Бизнес жөнүндө абсолютно ойлогон жокмун. Башта бизнесте кызыкпаган, азыр эмне кызыгат эле деп ойлодум. Көрсө бул кыз жашоомду оңдойм деп келген экен. Бүгүнкү күндө азыр көрөсүңөр, кандай ийгиликтерге жетишип, кандай нерселерди алып, кандай акчаларды алып аткан. Ар бир менеджердин историясы окмуш. Азыр менин убактым бүтүп калды окшойт. 1,5 часа. Еще? Нет. Я жду просто ведущих. Ар бир менеджердин историясын анан сайын айтып берет. Жомок. Сиздердин жашооңуздар ошондой жомок. Onun үчүн сиздер өзүңүздөргө ишенишиңиздер керек. Спонсорго ишенишиңиздер керек. Бүгүндөн баштап благодарность айткыла. Ким силер чакырып келди? Ошо адамдын эки бетин азыр өпкүлө. Да? Көрдүңөр, даже разы боло албайбыз. Благодарите, потому что с сегодняшнего дня у вас начнется новая жизнь, сказочная, успешная жизнь. Будьте всегда среди успешных людей. Arkadaşlar, урматтуу Мына көргөнүңүздөргө Заринеге сүйлөткөндөй эми деген соңку сөздү дагы айтпады. Кино көргөндө отурдуга барыбыз. Туура элеби? Бүтпөс экен деп отурдук. Демек, биз дагы ушундай мечтаны коюп, максатка жетсек болот экен. Бизде соңку сөз айтылат. Максат жете албаган максат болбойт деп. Жете албаган
адам гана болот дейт. Ошол жете алган адам биз болбойлу. Максатына жеткен инсан биз бололу. Биз дагы бирге ушул нерселерди эске алалы. Дайым болуу сиздерге сизге тазим менен телеграфты билдиребиз. Урматтуу биздин коноктор, азыр сиздердин алдыңыздарга чакыра турган инсан убагында мугалим кесиби менен иштеп, завуч, директор болгонуна карабай, Forever Aloe Vera компаниясын тандап, бүгүнкү күндө топ лидерлердин катарын толуктап келет. Компанияда эжеке биздин 1 айлык маян